Салам достор. Кайякта десеңер, Fashion Outlet деген торговый центр бар. Ошол торговый центрдин ичинде жүрөбүз. Бияка эмне келди десеңер, ошол бир-эки анча-мынча кийимдерди карап, алчу кишилерге алып келейин деп келдик. Ал эмесе чогуу силер менен кыдырганга жөнөйлү. Үстүңкү этаждан чыгып алыптырбыз. Шöyle. %50% скидка менен экен. Нормальный кепкалар экен. Бул кепканын мисалы баасын айтып көрсөк, канча болот экен? Бул кепканын баасы $25 экен. Чикаго дейт. Жакшы кепка экен, Мындай чоңочкире экен да. %50% болгондо булар кандай болуп калат? Булар $25 турабы же андай $25. Еще $25 да скидка болот ал. Ладно, бошо айтырсың эмесин. Моя любимая. Так, эркектерди болгоду эми. I'm sorry. Так, көрөйүнчү. Канча экен? Например, мунун баасы жокко. Каяктан көрөбүз? Баасы жок болуп атпайбы? How much дегендейчи. Баалары көрүнбөй атпайбы? Кандай? Достор, эмне жазылып турат? $49 экен. Азыр күнүс баштады да. Ошого лайкташ керек болуп атат. Ассаламу алейкум, кандайсыңар туугандар? Дагы бир жолу силер менен Мирлан торговый центрдан чыктым. Жаңы эле закуп кылдык. Биз азыр эмнелерди алдык, силерге көрсөтөм. 1,5 саат убактым бар эле. Ошо 1,5 саат убакыттын ичинде мен кирип эмнелерди алып чыктым. Анда эмесе кеттик, достор. В общем, Nike. Эко тең Nike ушундай цвет алып алдым, билбейм. Эко $35. Эми богул просто мен кийип көрсөм аябай удобный экен да. Мага тем более могу шымыма по цвет боло турган ушундай алдым. Азыр тем более күн ысыйт, могу жерлеринде сеточный болуп, мага абдан өзүмө жакты. Менин да размерим сонун экен. Бул $80 болду окшойт. Ичинде кымбатыраак экен. Мунун где-то бир муну дагы алгым келип, муну дагы тыштай албай, себеби дегенде ушуга окшогон могу Nike'нда өткөн жылы жайында 1 жыл болду. Буга дагы эле эч нерсе болгон жок. Бышык экен, болгону
четтери кичине айрылгансып калды. Бирок бул Nike уже кийилбейт да, бул сезон уже болду. Ошол себептен ошого замена келди. Мына Кудайым буйрса газды тепкенге дагы удобный экен көргөр. Так что бул менен только газовать этебиз эми. Ошол туугандар эми эмне дейм, дагы бир нерсени унутуп калган турбаймынбы? Бул жерде мен кичүү балама өткөндө кроссовка алсам эле баары эле размерин чоң алып эле улуу балам кийип алып аттан уже бир эмес эки болуп кетти. Кичүү балам дагы мындай таарынып калбасын деп мага ушундай Nike алдым. Мунун баасын деле билбейм. Бирок эң кызыктуусу чекте, короче, общий 165. Туғандар, $165 болду. Менин жанымда кредиткам бар эле. Кредиткамды жаңы Chase банктан аштыргам. Chase банктан мага $500 лимити менен ачып берди. Bank of America'ныкы болсо уже лимити өсүп кеткен. Chase банкты жаңы аштырган үчүн $500 лимит салып берген. Ошо рекини баягы ичинен ошо $500 коротсоң 3 ай канча бир 2 айдын ичиндеби сага $200 кэшбэк кылып кайтарып бере тургандай ушул акция жүрүп атыптыр. Ошол себептен мен ошол $200 алайын деп ошол $500 коротконун амалын издеп аткан болчумун. Ошол себептен болушунча $200 кэшбэк келип кала турган болсо ошол кийимдерди получается мен мындайча айтканда бекер алган болуп эсептелинет. Анда эмесе ушул Америкага келип ушул жөнөкөй эле доставщик болуп ушундай майда чүйдө болсо дагы кичинекей бир кымындай бир нерсе болсо дагы ошол нерселерди өзүбүзгө приятный кылып аткан нерселер бул дагы албетте кубандырбай койбойт. Эртең бүрсү күнү тракка чыксак билбейм анда кандай болуп кетет. Тамаша. Лайктан басып видео менен бөлүшүп кеткенди унутпайбыз. Көрүшкөнчө.